ошол мыйзамсыз кармалуу деген эле сөз. Анарбай Мамажакыповду өлтүрдү деген шек менен камакка алынган Мелис Калыков конституциялык укуктары тебеленгенин облустук сотто билдирди. Анткени аны прокуратура кызматкерлери өз үйүнөн кармап кеткендигин жана 20 саатка чейин мыйзамсыз милиция кызматкерлери суракка алганын айтты. 18 saat 50 минутада мени мыйзам чегинде кармадык деп өздөрүнүн токтомун чыгарып атат тергөө органдары. Бирок мени 17 күнү 22 saat 10 saatта прокурорлордун өзүнүн мыйзам бузуусу менен бирөөнүн жашаган үйүнө, бирөөнүн территориясына кирип, баспырлап кирип кеткен мыйзам бузуучу. Себеби соттун чечими жок. Бирок сотто буларды далилдеп берүүчү күбөлөр шектүүнүн тууганы деген жүйө менен суралган жок. Шектүүнү түнкү саат 10дордо өз үйүндө кармашкандыктан аны жакын туугандары гана көргөн. Айтып берейин деген адам сен тууганы болосуң деп көөлгө тартылбай калып атат. Мына ошого окшогон мындайчасы айтканда чындыкты ачып бере турган айрым реальный фактылар көөлөр суралбай калып атат. Түнкү жарымда Мелистин үйүндө ким болмок эле өзүнүн ата энесинен башка, туугандарынан башка ким күбө болот? Арыздануучу тараптан келген күбөлөр суралганы менен жоопкер милиция кызматкерлери соттук отурумга чакырылган эмес. Аны соттук коллегия даттанууда тагаттары көрсөтүлбөгөнү менен түшүндүрдү. Кызматкерлердин аты жөнү, анын кызмат орду такталбагандыктан биз ошол бир ким жөнүндө экендиги белгисиз болгондуктан биз ушундай жыйынтыкка келип, силердин даттануу арызыңарды жаңы чечим кабыл алып, даттануу арызыңарды канаттанып калтырабыз. Айыпкердин, жактоочунун сотко жазуу жүзүндө кайрадан 3 жолу берген өтүнүчү канаттандыруусуз калтырылды. Бүгүн мындайча айтканда бир парадокс, өзүнчө бир кызыктай прецедент болуп калды. Бул деген биз арызданган адамдар, биз күнөөлүү деп эсептеген адамдар бирөөсү да келген жок. Бирок ошого карабастан сот бүгүн ушундай чечим кабыл алды. Бүгүнкү соттук отурумда бардык суроолорго так жооптор алынып, милициянын 20 саат аралыгындагы аракеттери ачыкталыш керек эле дейт укук коргоочу Рита Карасартова. 20 саат эмне кылып аттың? Кимдер карады? Кимдер алып кетти? Кантип алып кетти? Кантип айып угулду? Ошол адам өлтүрүлгөнү боюнча ким жазды деген ушу майда чүйдөлөрдүн баарынан мындай бир чоң мындай кинодой болгон бир нерсе чыгыш керек да. Алардын баарын жаап жашырып койгону кайра эле суроо туулта берет. Анткени кимден укту, каяктан билди, прокурорлор өзү барып анын денесин таап келиптир. Аларга ким айтты ошол жерде экенин? Маселелердин баары, маселе көп, суроо көп. Шектүүнүн жана анын жактоочусунун өтүнүчү Баткен райондук жана облустук соттон да колдоо тапкан жок. Мындан ары ушул эле даттанууну жогорку сотко же кайра биринчи инстанцияга жолдошоорун билдиришти. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.